11 жаштагы Бермет Бейшенова 2,5 айдан бери мектеп партасына отур элек. Ден соолугу болбой учурда балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүндө дарыланууда. Секелек кыз курч лимфобластикалык лейкоз же башкача айтканда аккан оорусуна чалдыгып, химиялык дарыланууга туура келүүдө. Пересадка костный мозг деп коет экен, ошону алмаштырыш керек экен, бирок бул бизде Кыргызстанда андай кыла албайт экен, ошон үчүн Турцияга барганга муктаж болуп атабыз. Кыргыз элин бизге бир туугандарыбыз кыргыз элин аздан время бизге жардам берип атат. Дагы деле ошо кыргыз эли менен жардам күтөбүз. Анткени себеби ушу Турцияга барып пересадка кылган үчүн аябай көп суммадагы акча кетет экен. Примерно $160,000 болот дейт. Андан кийин да кайра еще лечениялар болот экен. Ошол себептен муктаж болуп жатабыз кыргыз элиме. Негизи балдарыбыз оорубасын. Бермет Бейшенованы дарылаган онкогематолог Багынур Жумаказы кызынын айтымында ооруканада керектүү дарылоо иштери жүрүп жатат, бирок сөйөк чучугун алмаштыруу зарылчылыгы бар. Пересадка костного мозга болуш үчүн көптөгөн эмелер бар да, анализдер бар, ошол нерсенин баардыгын деп кошуп туруп, анан биз айтабыз балдаргачы, силер кетишиңер керек, же болбосо биякта эле леченияны улантабыз депчи. Анын азыркы маалда 33-чү вот МОП деп айтып атпаймынбы анализ. Бул эң мындай башка анализдин бири болуп эсептелинет да. Анан ошол анализ мындай түшүнүксүз чыккандыктан биз азыр ошол айтып атабыз ата-энесине. Силерге пересадка, процентном соотношении выше, да, чем башка балдардан карагандачы. Ошонун аракетин көрүп атышат азыр ата-энеси. Бирок биз пересадкага чейинки химиотерапияларын бияктан кыла берсек болот. Бирок Кыргызстанда өзүңөр билесиңер, пересадка костного мозга жок. Бермет 4 тууган, апасы аны карап ооруканада жатат. Жалгыз атасынын тапканы операцияга жет элек. Жакын туугандары колдон келген жардамын берүүдө, бирок керектүү сумманы чогулта элек. Мен мурунку жашоодой эле жашагым келет. Папам, мамам болуп үйдө баардыгыбыз үй бүлө болуп эле жүргүм келет. Мектепке барып окугум келет азыр. Мындан улам Бермет кыргыз элинин жардамына муктаж болуп турат. Кайрымдуу адамдардан каржылык колдоо күтүүдө. Кайдыгер карабаган жарандар төмөнкү банктык эсептер аркылуу акча которсо болот. Банк номери 0705 38 45 64. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.